Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде кайрадан Жогорку Кеңештин апта ичинде жасаган иштерин баяндап чагылдырган парламент программасы. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Кылымга ТЭТ жол баскан жогорку окуу жайына 90 жыл. Керек болсо агрардык университеттин аталышын Айтматов атындагы университетке өзгөртүшүбүз керек. Өспүрүм тестиерлерге интернет айдыңында социалдык тармактарга кирүүгө чектөө коюлууда. Мыйзам долбоору колдоо таап калса, иш жүзүнө ашабы? Механизмдери кандай? Менимче тарбиядан көбүнчө үйдөн башталат да. Жогорку Кеңеште Кыргызстандагы ичүүчү жана суга суу тартыштыгынын себептери такталды. Азыр болсо 800 куб болсо бир адамга, ошондо 400 куб эле болуп калат экен бир адамга. А 50-жылда андан да азаят экен. Өлкөнүн илим тармагында өнүгүү жаңы ачылыштар барбы? Кыргыздын душманы ушул адамдар. Эптеп ушул кызматта 30 жылда отурайын, пул чогултайын, акча чогултайын деген адамдар отурат алкы жерде менин астымда. Төраган Нурланбек Шакиев Кыргыз Улуттук агрардык университетинин 90 жылдык мааракесине арналган салтанатка катышты. Аземде сөз сүйлөгөн Төраган Нурланбек Шакиев аталган университет кылымга ТЭТ тарыхында өсүп өнүгүүнүн татаал, бирок даңктуу жаратмандык жолун басып өткөнүн билдирди. Анткени аталган окуу жайы 90 жыл ичинде агро өнөр жай тармагы үчүн 70 миңден ашуун жогорку квалификациядагы адистерди даярдап чыгарган. Муну менен катар окуу жайдан Кыргызга белгилүү улуу инсандар билим алганын эске салып, алардын катарында дүйнөлүк адабияттын алыпы, адистиги боюнча зоотехник Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов да бар экенин айтты. Ошондой эле төрага атактуу инсандын ысымын университетке ыйгаруу сунушун берди. Бүгүнкү күндө университет заманбап илим-билим мейкиндигинде өз ордун тапкан жогорку окуу жайлардын бири. Андыктан койгон максаттарына жетишип, дүйнөлүк рейтингде дагы алдыңкы орундарды багынтарына ишеним артты. Сөзүнүн соңунда төрага Кыргыз Улуттук агрардык университетинин алдыңкы окутуучуларына Жогорку Кеңештин ардак грамоталарын тапшырды. Агрардык университетте мына азыр карап отурсак, Айтматов атактуу аты ааламга кеткен Айтматовдун бир бөлмөсүн айтып отурабыз да. Учур келди. Керек болсо агрардык университеттин аталышын Айтматов атындагы университетке өзгөртүшүбүз керек. Буга мен ойлойм бардык кыргыз эли макул болуш керек. Эми Айтматов бул Кыргызды ааламга тааныткан биздин залкар инсаныбыз. Биз Айтматов менен сыймыктанабыз. Суу тартыштыгы күч алды. Бишкек, Ош шаарынын тургундары таза ичүүчү суунун жоктугун улам көтөрүшүдө. Көйгөйлөр көп жаралгандыктан шаардын жашоочулары митингге дагы чыгышты. Шайлоочулардын үнүн парламенттик трибунада көтөргөн эл өкүлдөрү аткаруу бийлигин чакырып, суу таңкыстыгы, аны чечүү боюнча өз сунуштарын беришти. Жылдан жылга суу маселеси олуттуу көйгөйгө айланып баратканы да чындык. Андыктан Жогорку Кеңештин жыйынында бул маселенин кабыргасынан коюлуп жатканы да бекеринен эмес. Жаңы водозаборлор керек, акча бергиле деп 2 жылдан бери кайрылып атса, өкмөт чечпей келатканын алкагында мына бүгүн бизде суу жок болуп атат. Көрсө 100 миллион сом керек экен, 4 жерден Сокулуктан жана башка жактан 4 жерден жер керек экен. Ушул маселе чечилсе эле болот эле. Эгерде саат 11-де бизге дагы мүмкүнчүлүк берип коюңуз, бюджет комитети менен отурайлы. Биз мына кече күнү 10 миллиард сомду капиталовканияга бекитип бердик. Эми 10 миллиарддын сомдун арасында бир 100 миллион сомду кошо албайбызбы? Баарынан мурда ушул тармактагы адистердин кесипкөйлүгү башка маселе. Буга чейинки иштетип жүргөн адамдарыңыздар кесипкөй болгондо, бизде эң бир негизги маселе ушул жерде турат. Кесипкөй эмес адамдарды алып келип, бүгүнкү күнү ошо скважиналарды жакшы иштете албаган адамдарды жумушка койгонуңардан бүгүнкү күнү биздин Бишкектин жарандары суу менен ушундай маселе жаралып атат да. Аталган көйгөйдүн алдын алып, илимий мамиле жасалууга тийиш. Жергиликтүү бийлик, тиешелүү органдары менен, изилдөө институттары менен, Улуттук илимдер академиясы менен тыгыз байланыш иштеп, буга чейин карап чыкса жакшы болмок да. Кече мына улуттар илимдер академиясынын, Улуттук илимдер академиясы жетекчилиги айтып атат, биз 3 ай мурун дейт. Биз дейт жергиликтүү органдарга, мэрияга жана тиешелүү органдарга жеткиргенбиз дейт. Суу ушундай таңкыс болуп калышы мүмкүн деп дейт. Ошо боюнча силер чара көрүшүңүздөр керек болчу да. Таза суу маселеси глобалдык көйгөйгө айланууда. Жакынкы 10 жыл, 20 жылга эмне дегенде мына ошол 10дун эле корутундусу боюнча 2030 жылкыга
ушул таза суунун таза суу 2 эсеге азаят экен. Бул дүйнө жүзүндө азыр болсо 800 куб болсо бир адамга, ошондо 400 куб эле болуп калат экен бир адамга. А 50-жылда андан да азаят экен. Ошондуктан мен айтайын дегеним, бул бирөөнү урушуп азыр андай эле мындай эле дебей ушул программаны биз алышыбыз керек. Макулдашылып бүткөн иштерде улам артка жылып кеткен учурлар бар. Воронцовка Таштоо деген айыл бар. Мына Госстрой былтыртан бери мен көтөрүп келем ошол маселени. Бүгүнкү күнгө чейин декабрга чейин чыгарган, тендер өткөн. Кайра аны атмен кылган, азырдан жазына келген, чүйдүн уксунун начальник бар. Жаңы начальник болуп, азыр мына тендери коюп атыптыр, жакшы иш жасап атыптыр. Ошону көзөмөлгө алып койсоң, ошол жерде Таштөөдө жана Киргизская, Октябрьская, Средний көчөлөр бар. Суу жок, ошол жерде азыр график менен алып атыптыр суну. Таза суу менен камсыз кылуу маселеси Бишкек шаарында эле эмес, Ош шаарында да кайра-кайра айтылып келаткан талылуу маселе. Биз канча айтып келебиз бул жерден, Ош шаарында жамгыр жааганда эле таза суу жок болуп калат деп. Ушул күндө да толук чечилип бүтө элек. Мына шаардык Ош шаарында жакшы деген бир вице-мэр бар, биздин Сонубек деген. Ошол артына журкап жүрүп, жергиликтүү бюджеттен акча бөлдүрүп, 4 резервуар курдурду, 80% суу чечилди деп жатат ушул күндө. Бирок ал жетишпейт. Кен каскан компанияларга лицензия берердин астында анын сууга тийгизген таасири сөзсүз эске алынуусу керек. Мына Чаткалдын алтынын казабыз деп атып бир дарыяны жок кылдык. Азыр Аксыда бир мөңгөгө жакын жерден алтын чыгыптыр, Кытай компаниясы иштеп атыптыр. 4 суу кетет экен, Разан Сейжага кетет экен. Бул жагы Кичак жолго кетет экен. Ошолорду жок кылыштын алдыда турабыз. Алтынын эртең бүрсүгүнө төгөнөт, бирок сууну көрдүңүз го, суусуз адам жашай албайт. Кыргыздын бир сөзү бар, алтын, күмүш, таш, арпа, буудай, аш деген. Сууга байланышкан кызматтарды бир жерге бириктирүүнүн зарылдыгы пайда болгонун депутаттар айтышууда. Бизди суу кызматтан баарын бириктирип, айыл чаба министрдин алдына бир кызмат кылалы же башка мамлекеттер сууну баштабагандан кийин суу жана мелиорация министрлигин түзүп, бир кызмат кылып, анан баарын бириктирип, бир системага алып, тышкы донорлордон акча издейли. Болбосо бул чечилбейт. Таза суу менен камсыз кылуу маселеси талкууга алынганда мына ушул жана башка бир катар сунуш пикирлер айтылып, аны министрлер кабинетине жеткирүү тапшырылды. Бүгүнкү күндө суу маселесин чечүүдө илимпоздордун илимий потенциалын жер астындагы сууларды изилдөө үчүн колдонуу керек. Көрөгөч тажрыйбалуулардын кеңеши менен көйгөйдү алдын алууга болорун эл депутаттары ырасташууда. Жогорку кеңеште илим жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда кызуу талаш жаратты. Анда илимий натыйжаларды өндүрүшкө киргизүү, ошондой эле агартуу тармагындагы мыйзамдар баш мыйзамга ылайыкталууда. Жыйында депутаттар илим тармагында орун алган көптөгөн көйгөйлөргө токтолуп, анын ичинде плагиат, илимий даражаларды берүүнүн критерийлери, илимпоздорду социалдык жактан коргоо жана илимий потенциалын жогорулатуу, илимий изилдөөлөрдүн жогорку сапатын жана ишенимдүүлүгүн камсыздоо маселелерин ортого салышты. Жогорку кеңештин жыйналышынын жүрүшүндө бир катар депутаттар илимий иштердин сапатын жана деңгээлин жогорулатуу, илимий даражаларды алууда коррупциялык элементтерин жокко чыгаруу зарылдыгын айтышкан. Археология илимин өнүктүрүү зарылдыгы турат. Улуттук илимдер академиясына 1619 кызматкер эмгектенсе, анын ичинде 40 академик, 51 мүчө корреспондент, 8 археолог. Канча кызматкер бар ушу археологдордо? Археологдор биздин институт иштеген бир 7-8 эле кызматкер бар. Калгандары жанагы жеке. Ошол археологдордун жоктугунан бул мунапылсага аябай кармалып калды да, ошолордун колу жок, бир дагы жерде трансформация маселеси чечилбей турат. Илимий диссертациялардын сапаты, аларга даражаларды берүүдө көйгөйлөр арбын. Акыркы 3 жылда эмне илимий мындай ачылыш жасашты? Рахмат. Жана математика боюнча бир илимпоздубуз ачылыш жасаптыр, аны айтпай эле коюңуз. Башка эмне илимий ачылыш жасашты, айтып берсеңиз? Илимий ачылыш деген бул 100 жылда бирден, 50 жылда бирден жасала турган ачылыш болот. Эл өкүлү илимге бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу керек. Тармактык эмес, фундаменталдык илимий изилдөөлөргө мамлекеттик заказдардын аткарылышына токтолду. Мамлекеттик заказ барбы ушул саясаттын негизинде? Кандай заказ бар? Мамлекеттик, мисалы, билим берүү жана илим министрлигине жылына түрдүү долбоорлорду ишке ашыруу үчүн акча каражат бөлүнөт. Быйылкы бөлүнгөн сумма? Жок, конкретно заказ барбы? Мамлекеттик заказ бизде бар. Депутат өлкөнүн илимий потенциалын суу маселесин изилдөө үчүн колдонууга чакырды. Эмне себеп менен мисалы силерге ошол Минсельхоз,
ошол эле мэриялар, айыл өкмөттөр кайрылышпайт, эми суу тартылышты көрүп атышат. Аны мисалы прогноз кылса, силерге кайрылса, аны билет эле да туурабы? Жөн эле мөңгүлөр эрибей жатат деп отурбай эле, аны алдын ала билиш керек да, туурабы? Кыргызстандык илимпоздордун эл аралык чөйрөгө интеграциясы, башка мамлекеттердин окумуштуулары менен тажрыйба алмашуусу заман талабы. Мына сайыл учурунда чында жана саламат сактоо боюнча Акынбаев эмне чоң илимпоздор чыкканда. Биринчи мына жүрөк операция кылган немелер бар. Ошон үчүн чет өлкөлүктөрдүн кесиптештери менен дагы чоң иш алып барсаңыздар деген ойдомун да. Чет жерден билим алып, илим жактап келген журтташтардын дипломдорун таанууда кыйынчылык, бут тозуулар бар. Андыктан ийгиликтүү кыргызстандыктардын тажрыйбасын жана билимин өлкөнүн өнүгүшү үчүн колдонуу керек. Дүйнө жүзүндө PhD деңгээлин алган профессорлор, миллиардтап стартапты алган биздин жаштарыбыз Кыргызстанга өмүрү кайтып келишпейт. Потому что коррупция, нострификация дипломов – это коррупция, Расул Мырза. И все, кто сопротивляется PhD, вы отстали, вы коррумпированы, и вы никогда акылдуу жаштарды Кыргызстанга келип, биздин мамлекетибизди көтөрөбүз дегенге каршы деген адамдарсыңар. Кыргыздын душманы ушул адамдар. Эптеп ушул кызматта 30 жылда отурайын, пул чогултайын, акча чогултайын деген адамдар отурат алкы жерде менин астымда. Бүт Кыргызстан бары тааныйт. Жыйынтыгында мыйзам долбооруна добуш берилип, экинчи окууда кабыл алынды. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын депутаттары Ош шаарында көчмө жыйын өткөрдү. Анын алкагында дагы ичүүчү жана суугат суу менен камсыздоо, саркынды суу системасын жаңылоо маселелерин талкуулашты. Мындан сырткары эскилиги жеткен имараттарды калыбына келтирүү жана жашоочулардын суроо талаптарын угушту. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын Ош шаарындагы кыдыруусу алгач Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасынын Ош автобекет филиалынын абалы жана ишкердүүлүгү менен таанышуудан башталды. Автобекеттин кейиштүү абалга кептелгени эл өкүлдөрүнүн назарын бурдуруп, бул маселени тез арада кароо зарылдыгын белгилешти. Эгер өзүңөрдүкү болгондо карайт эле. Эгер пайда алып келбеген ишкана болсо, анда эмне кыласыңар, бул кишини кармап, айланасы канча сиздин? Сіздер ақшасын алып қойып отырасыңар, елу пайыз ешкім қарамайды. Мен біліп атам, бұл жарым қалып кеткен құрылбайынша, бүкпей қалып кеткен. Бұл жағы күйіп кетті. Бұл субъективный, объективный деген причиналар болады да, бірақ қанша жылдан бері тұрады, еш жүрмейді. Ош автобекетинин учурдагы директору бул кызматта 26 жылдан бери иштеп келе жатыптыр. Автобекеттин имаратынын бир бөлүгү 2010 жылы өрттөн жабыркаган. Мында аймактар аралык жана эл аралык каттамдар аткарылат. Депутаттар автобекет жетекчисинин ишин сынга алып, тиешелүү жетекчилерден өлкөдөгү автобекеттердин тармагын өнүктүрүүнү, алардын ишин системалаштырууну талап кылышты. Экинчи борбор шаар катары элди бир жакшынакай тейлеген, жакшынакай заманбап тейлеген бир ишкана кылышыбыз керек да бул жерде. Азыр маселе системага салуу, анан акча бөлүү. Акча бөлгөндө жөнү кумга сиңгендей кетип калып атат бактыбек акча бөлгөн жерлерибиз. Баягы көнгөн адам ичип койду, жеп койду, аны соттошуп дагы жатат. Азыр мына фракциянын бүт депутат ушунда жооптоп келген максаты дагы ушул вокзал менен элге кызмат кылсын, эшигин төргөт дейтин Өзбекстандан киргенде ушул жер оңдолуп калсын деген. Мэриянын баласында болобу, мамлекеттин баласында биздин максат ушул жер оңдолсун деген. Ошондой эле Ата журт Кыргызстан фракциясы жолдордун абалы менен таанышып, Ош шаарындагы республикалык бюджеттен каржыланып салынып жаткан социалдык объектилердин курулушун көрүштү. Жылдын айына чейин бүтүрүлүп атабыз, анткени бул мектеп бул жерге керек. Чоң мектеп Кыргызстанда мындай мектептер ачылыш керек саналуу эле. Андан соң Бактыбек Сыдыгов баштаган жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттары Ош облусунун тургундары менен жолугушту. Жыйында кааладагы социалдык экономикалык абал боюнча маалымат берилип, Ош шаарынын калкын ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар каралды. Түштүк Корея менен келишим түзүп келишти, 150 миллион долларга ушу таза суу багытында иштеле турган акчалар. Андан тышкары дагы башка мамлекеттер менен Саудия Арабия менен түзүшүп атат. Ошондуктан мен ойлойм, 1-2 жылдын ичинде таза суу маселеси чындыгында 26-жылга чейин чечилет депчи. Айрыкча жергиликтүү тургундар Ошто ичүүчү жана суугат суу, саркынды суу системасына байланышкан көйгөйлөр жылдан жылга курчуп бара жатканын белгилешти. Мындан тышкары бала бакчылардын, мектептердин, медициналык мекемелердин жетишсиздиги чоң маселе экенин кошумчалашты. Биз ушул Оштун эле, Ошко караган эле Озгур, солнечный Озгур дачасынан болобуз. Бул жерде азыркы күндө 200дөн ашык түтүн жашап атат. Ошко чейин биз 9-10 километр чыгып атабыз. Ошол 9-10 километрдин 4-5
километрин пешком басып келип окуп атышат да окуучуларчы, балдарыбыз. Бир көчөнүн ар жагы Кара Суга карайт, бер жагы Ошко карайт. Ушул анклавды чечип бербесеңиздер, акыркы мезгилдерде Кара Суу территориясында жаткан мусорларды Оштуктар мусор тазалап айтат деп көп блогерлер чыгарып койгон күндөр болуп атат да. Арабандан келетканда Гүлбар Толеко менен Ноокатка чыгып кете турган жолдорду шагыл ташый берип, жолдор бузулуп кетти, тантылчып кетти. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары чечимдери тууралуу фракцияга маалымат беришет. Ош шаарында өткөрүлгөн көчмө жыйынды депутаттар Талайбек Сарыбашев, Улан Примов, Элдар Сулайманов жана Фархат Исмаиловдордун демилгеси менен уюштурулду. Мамлекеттик сыйлыктар, ардак наамдары жана мамлекеттик сый акылары жөнүндөгү мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин кароосуна коюлду. Мыйзамды кароодо сунушталган өзгөртүүлөргө ачакей каршы пикирлер болгон жок. Мамлекеттик сыйлыктарга мурда кездешип жүргөн сыйлык наамдардан тышкарыда наамдар менен ордендер сунушталууда. Мамлекеттик сыйлыктар категорияга бөлүнөт. Эң жогорку мамлекеттик сыйлык, анан биринчи категориядагы мамлекеттик сыйлык, экинчи категорияда, үчүнчү категориядагы. Биз болсо сунуштап атабыз, өзгөчө категориядагы мамлекеттик сыйлыктарды атамекен, анан эмгек баатыры деген сыйлыктарды сунуштап атабыз. Ишкерчиликке стимул берүү максатында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкер ардак наамы уюштурулганы жаткан. Ошо менен катар эле эмгек баатыры деген арнак наамда кошула турган болуптур. Долбоорду жактагандардын айтымында Кыргыз Республикасынын баатыры ардак наамы бардыгына эле бериле бербейт, бирок баатырлык катете иш кылгандар арбын. Кыргыз мамлекетинде эмгегиз ушунчалык өттү дегендер кайрылуулар болуп атат. Анан булардын бардыгы эле Кыргыз Республикасынын баатыры болобуз дегендер бар да, ушундай арыздар түшкөндөр да бар, сунуштар келип атат. Ошондуктан муну баарын Кыргыз Республикасынын баатыры деп бери бергенге туура эмес келип атат. Ошондуктан биз эмгек баатыры деген ушундай бир наамды ыйгаруу деп сунуштама киргизилди эле. Кызматтык милдетин өтөп жатып кылмышкерлердин колунан каза тапкан адамга мамлекеттик сыйлык ыйгаруу маселесине депутат Чыңгыз Ажыбаев кызыкты. Ушул ГСНдин полковниги полковник Полотов деген кызматкер курман болгон да. Ошол кишиге белгисиз себептер менен эч кандай бир сыйлык берилбей келет экен да. Полотов боюнча сунуштамаңыздарды дагы көрсөтсөңүздөр, биз карап чыгалы, дагы бир жолу көңүлгө алып, анын маалыматтары кандай келди болду экен, ал боюнча да комиссияга салып, комиссиянын чечимин дагы карап көрөлү. Ар кандай себептер менен түзөтүү колониясына түшүп калгандардын ардак наамдарынан ажыратуунун мыйзамдуулугуна кызыккан депутаттар да болушту. Аялдар түзөтүүчү колонияга барсам, Батырене бар экен. Батырененин Батыренелик наградасын ишарат этип коюштур да. Ушул канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Батыренелер боюнча өзүнүн тартиби бар. Батыренелерге сунуштама бериш үчүн Батырененин өзү дагы, анын балдары дагы ушундай тартипсиздикке дуушар болбош керек деген бир энеде каралганда, а эгерге ал эне өзү кандайдыр бир жагдай менен ошол колонияга түшүп калган болсо, значит анын бир тартипсиздиги болсо керек. Ошол себептен, значит Батыренелиги алынып калган. Мына ушул сыяктуу талкуудан кийин мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев жана депутат Мирлан Самый Кожо ЭККнун башкы катчысы Хельга Мария Шмидт менен жолугушту. Төраганын орун басары баарлашууда коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү, сот жана укук коргоо органдарындагы реформалар, санариптештирүү жана мамлекеттик башкаруу, айлана чөйрөнү коргоо сыяктуу тармактардагы колдоо үчүн ыраазылык билдирди. Муну менен катар Хельга Мария Шмидт ЭКК Кыргызстандын тоо экосистемаларын коргоо, климаттын өзгөрүшүнө карата туруктуулукту камсыздоо, жарандардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин урматтоо боюнча аракеттерин жогору баалай турганын кошумчалады. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде балдардын ден соолугуна зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоого багытталган мыйзам долбоору сунушталууда. Демилгечи депутат Жамиля Исаеванын ыраазоосунда мыйзам долбоору балдардын ден соолугуна дене бой интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алууга максатталууда.
Балдардын ден соолугуна, психикасына, тарбия таалимине терс таасирин тийгизип жаткан маалыматтардан балдарды коргоо, ага жол берген тараптарга айып пул салуу чаралары сунушталып жаткан. Жеке жактарга 20 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 100 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууну, ошондой эле жогоруда айтып кеткен маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттын жана же маалымат телекоммуникациялык тармактарды, анын ичинде интернет тармагын пайдалануу менен жасалган болсо, жеке жактарга 50 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 250 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салуу сунушталып жатат. Мыйзам долбоорунун алдыга койгон максаты, ниеттилиги талаш жараткан жок. Но практика жүзүндө кандай иштейт бул мыйзам? Кантип иштетебиз? Колдонуу боюнча жана YouTube, TikTok терс таасир берип аткан балдарга аларга чектөө коюу боюнча мынакей Министерство цифрового развитияга ошо кабинет министровдон жобо иштелип чыккандан кийин тапшырма берилет. Ошондой бизде мына мүмкүнчүлүктөр бар бекен? Ооба, Барбы? Ооба, колдонсо болот. Мыйзам долбоорунда балдарга тыюу сала турган нерселер да тизмектелген. Наркотикалык кошулмасы бар дары-дармектер дагы бул аптекаларда сатылып атат да. Балдарга сатылып, ошону бул кабыл алынып атат. Ушул жерге ушул наркотикалык кошулмасы бар дары-дармектерди деп дагы кошуп коюу сунушун айтайын дегем. Жазылганы жакшы, бирок анын аткарылышына келгенде кандай болот деген суроо жаралбай койгон жок. Ал Мета деген организацияга кирет, ошонун баары. Мета деген организация менен келишим түзүшүбүз керек. Биздин мамлекет келишим түзөт. Анын арасынан биздин мамлекеттин арасынан 5 киши англис тилинде жакшы сүйлөгөн киши тандалып, ошолорго укук берилет да, мындайча айтканда Метадан. Маданият министрлигинен кандайдыр бир маалымат туура эмес деген чечим чыкса, ошол 5 киши өздөрү эле технически чектелгени укугу бар болуп калат. Менимче биз көбүнчө өзүбүз балдарды кара албай, башкаларды күнөөлөп жатабыз да. Негизи бул ата-эне өзү дагы караш керек, тарбияны бериш керек. Эми бүт баарын тыюу салып эле баланы үйрөтүш керек. Туура эмес маалыматтар бар, андан көрө мен менен сүйлөш, менден сура, коркпой эле. Менимче тарбиядан көбүнчө үйдөн башталат да. Сүйлөш керек бала менен, ошол эле интернет менен кандай колдонуш керек, үйрөтүш керек өзү. Жалпы алганда балдардын келечеги туурасындагы маселеде мыйзам, токтом же дагы башка жагдайлар шылтоо болбого тийиш. Ага жалпы коомчулук жооптуу болуусу шарт. Элдик медицина жөнүндөгү мыйзам долбоорун демилгелөө сунушталууда. Жогорку кеңештин депутаттары элдик дарыгерлик коомдук бирикмесинин өкүлдөрү менен жолугушту. Депутат Шайлообек Атазов элдин тандоосуна чек коюп, элдик медицинаны чанууга болбой турганын, бирок ошол эле учурда мыйзам жана бекемделген норма керектигин белгилеп өттү. Элдик дарыгерлик коомдук бирикмесинин мүчөлөрү элдик дарыгерчилик менен алектенген жарандарга болгону мыйзам керектигин айтып, бул багытта парламенттен көмөк көрсөтүүнү суранышты. Кереге кеңештеги баарлашуунун жыйынтыгында Шайлообек Атазов саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырма берип, министрликтин алдында кеңешме топ түзүүнү, элдик медицинанын катарына кирүүчү дарыгерлердин тизмесин аныктоону табыштады. Эгер биз элдик медицинаны жерип, өгөйлөп, четке коомдон чыгып бул болбойт. Эч кандай современный медицинага жатпайт. Булар деген аркада калган десек, анда бирок элдин арасында жүрүп жатат да. Жүрүп атат, тамыр кармап, чөп менен дарылап, бул элдик медицина жүрүп жатат. Жок болот десек, анда булар мыйзамсыз иштеп атат. Мыйзамды кабыл алып беришибиз керек, биз парламент. Ошого бүгүн мына отуруп, сиздер менен, урматтуу Минздравдын өкүлдөрү менен сиздер пикир алышыптыр. Анан биз бир жыйынтыкка келсек дагы, анан чечимди биз комитетке алып чыгып, кийин жогорку палатага чейин алып чыкканга аракеттер жасасак, кандай дейсиздер? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, белгилүү кинорежиссер, жазуучу, мамлекеттик жана коомдук ишмер Доорунбек Садырбаевдин эстелигин ачуу аземине катышты. Алсак Залкардын элеси түшүрүлгөн эстелик Бишкек шаарындагы Октябрь кинотеатрынын жанына орнотулду. Иш чарада төрага Нурланбек Шакиев улуу инсандын өмүр жолу көпчүлүккө үлгү экенин белгиледи. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын баатыры Доорунбек Садырбаев 2008-жылы 69 жашында каза болгон. Быйыл ал 84 жашка толмок. Кыргызда жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт.
мына ушул сөздүн үлгүсү дал ушул Дооронбек абызда болгон. Мен баса белгилеп айткым келет. Дооронбек Садырбаевди биз мыкты таланттуу режиссер, ошол эле учурда белгилүү саясатчы, жазма акын, актер, данышман жана башка бир топ өнөрлөрдүн ээси катары биз билебиз. Биз үлгү тутабыз. Андыктан Дооронбек Садырбаевдин кинодогу эмгеги менен саясаттагы жалындуу сөздөрү гана биздин көпчүлүгүбүздүн эчибизде жана жүрөгүбүздө жашайт. Анткени менен андан кийинки экинчи, үчүнчү пландагы талантты мына эми жазылат, эми айтылат. Даалай китептер жазылат, даалай чыгармалар болот. Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагынын жыйынтыктоочу иш-чарасы өткөрүлдү. Аталган кароо сынак Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков негиздеген Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Билимтал коомдук бирикмесинин уюштурулганына 3-4 жылдын жүзү болуп калды. Анын негизги максаты окуучуларды билим алууга үндөө, аларга дем берүү, шыгын ойготуу болуп саналат. Ошону менен катары эле дээринде бар. Даремети күчтүү балдарды кызматташ өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына жөнөтүү аракеттери да көрүлүп келет. МАДИ деген институтту баарыңыздар жакшы билесиздер. Московский автомобильный дорожный институт. Ошол жерге Билимтал менен ушул институттун жетекчилиги менен меморандумга кол коюлуп, Талас областы боюнча 25 квоталык орун бюджет тарабынан окутуп берүүгө бизге мүмкүнчүлүк берди да. Ошон үчүн мен сиздерди дагы урматтуу мугалимдер, окуучулар ошолорго үндөгөнгө аракет катары айтып кетким келет. Себеби дегенде биз билим аркылуу күчтүү өнүккөн өлкө куруп алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мындай кароо сынак буга чейин Талас районунун аймагында гана өтүп келген. Быйыл анын алкагы кеңейип, кароо сынак бүткүл Талас облусун өз ичине камтыды. Былтыр район, Талас району боюнча пилоттук проект кылып өткөрдүк эле. Биринчи быйыл болсо жалаң областтын бардыгын чогултуп, мектептердин 100дөн ашыгыраак мектептин ичинен мына бүгүнкү күндө сынакты өткөрүп атабыз. Бул бизди абдан жакшы кубандырып атат. Анткени окуучулардын санын өзүңүздөр көрүп атасыздар кандай болот. Кийинки келечекте дагы мындан дагы көп иш-чараларды өткөрүп, ошол биздин келечек муунубузду, окуучуларыбызды мындай шыктандыруу максатында, мындай окууга, ошол билимге шыктандыруу максатында ушундай иш-чараларды өткөрүүгө мындай аракеттенип кылып келатабыз. Кыла беребиз мындай иш-чараларды. Аталган облустук кароо сынакка 145 окуучу катышкан. Жыйынтыгында көрсөткүчтөрүнө жараша номинациялары аныкталды. Кароо сынакка жалпы Талас областы боюнча 4 район 1 шаардан 200гө жакын окуучу билдирме берди. Анын ичинен биз 145 окуучуну татыктуу деп тандап алдык. Азыр мына көрүп атасыздар, 70 окуучу сертификат жана китеп менен сыйланып катышуучу болот. Андан тышкары 45 окуучубуз болсо дипломант деп табылды. Алар диплом, андан тышкары белектерге болот. Анан 30 окуучу болсо эң мыкты окуучу деп тандап алдык. Алар стипендияны таталат. Атайын биздин бирикменин ардак грамотасын, мыкты окуучу деген төш белги, анан акчалай стипендияга ээ болушат. Албетте мындай самалык окуучулардын келечегине көрүлгөн эле камкордук эмес, ал өлкөнүн келечеги өнүгүүсү үчүн кошулган салым десек болот. Качан мамлекетибизде билимдүү, илимдүү, мыкты, чыган уул кыздарыбыз көп болсо, ошондо биздин Кыргыз Республикасы өнүккөн, күчтүү мамлекет болуп эсептелинет. Бул билим тармагы ийне менен кудук казгандай. Соңунда сыйлуу меймандар Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков жеңүүчүлөргө атайын дипломдорду, медалдарды, депутаттын стипендиясын тапшырышты. Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктардын бардык толук топтомун биздин кеңеш KG сайтыбыздан окууга, парламент радиосун угуп, YouTube'дагы Жогорку Кеңеш деген баракчабыздан видео материалдарды көрүүгө чакырабыз. Эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.